Салам достор, бул Кино жолу каналы. Бүгүнкү видеодо сиздерге В ловушке фильмин кыскача айтып берем. Кино 34-этаждагы батирде камалып калган адам тууралуу болот. Достор, көптөн бери каналга видео чыкпай калды. Дагы көптөгөн видеолордун чыгышы үчүн колдоо максатында каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыз. Шаурия Индиянын Мумбай шаарында жашайт. Ал оператор болуп жумуш жасайт. Шаури коллегасы Нурини көптөн бери жактырып жүрөт. Бирок жакындан таанышуудан уялат. Bir күнү Шаури Нуриге телефон çalмак болду. Бирок көпкө чейин ойлонуп, акыры бар күчүн жыйнап чалат. Шаурия уялчак жигит болгондуктан кыз менен жакшы сүйлөшө албады. Бирок акырындык менен экөө бири-бирине көнө баштайт. Нуриге Шауринин тормоз болгону жакпады. Качан мени кездешүүгө чакырат экен деп күтөт. Кийинки күнү кыз жигитке чалып 5 секунд ичинде менин жакшы көргөн тамагымды тапсаң, кечинде жолугушууга чыгам дейт. А эгер таппасаң, сени менен эч качан сүйлөшпөй коёмун дейт. Шаури ойлонуп кыздын жакшы көргөн тамагын туура табат. Ошентип экөө кечинде кездешүүгө чыгат. Чогуу тамак жейт, андан соң кафеге кирип аңгемелешип отурат. Ошол кезде кыз өзүнө сөйкө салынганын жана 2 айдан кийин турмушка чыга турганын айтат. Шаури таң калып, өз эркиң менен чыгайын деп жатасыңбы деп сурайт. Жок, мени күчтөп чыгарайын деп жатышат дейт. Экөө теманы буруп, азыркы сөздөрдү унутуп, башка сөздөрдү сүйлөшүп кетет. Ошол кезден баштап экөө жакын боло баштайт. Жумуш бүткөн соң убактыларын чогуу өткөрчү болушту. Достуктун арты махабатка айланып, экөө бири-бирине ашык болуп калат. Күндөрдүн bir күнү Шаурия кызды өзүнүн үйүнө алып келет. Үйдө аны менен бирге 3 адам турат экен. Bir кезде Нуринин көңүлү түшөт. Ал келечекте эмне кылабыз дейт. Бала үйүнөн качып кет деп кеңеш берет. Экөө бирге башка батирге чыкмак болот. Бул учурда кыздын тоюна 2 гана күн калган. Ошондуктан жигит батир табууну эртелетип издеп баштайт. Шауриянын батир табууга убактысы дагы, акчасы дагы аябай аз болду. Канча жерден тырышып издесе дагы таба албай коет. Bir кезде Шаурия кезектеги адам менен сүйлөшүп турганда, анын аңгемесин bir жигит угуп калат. Ал Шаурияга мен bir жерди билемин деп аны эчитип алып кетет. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал тургай жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Жанагы адам көрсөтмөк болгон үй 35-этаждан турган жаңы салынган үй экен. Жолдо келе жатып жигит Шаурияга үй тууралуу бардыгын айтып берет. Шаурия үйдү кыдырып чыгат жана бул имаратта өзүнөн башка эч ким турбасын билип кичине коргот. Ары ойлонуп, бери ойлонуп Шаурия батирди ижарага алууга келишет. Батирдин ачкычын алган соң биринчи жашаган үйүнө келип, өзүнүн керектүү буюмдарын алып, беркиле адамдарга айтпай кетип калат. Жигит жаңы үйгө келген соң ал жакты тазалап чыйнап, бөлмөнүн ортосуна төшөк салып уктап калат. Уктаардан мурун жигит телефонун зарядкага сайып коет, бирок свет өчүп калат. Кийинки күнү Шаурия кеч ойгонот. Жуунайын десе крандан суу чыкпайт экен. Бөтөлкөдөгү суу менен жуунуп, кийимин кийип үйдөн чыгат. Үйдөн эми чыгып бара жатканда телефонун калтырып кеткенин эсине түшөт. Ошол кезде жигит сыртта ачкычын унутуп кетип, өз үйүндө өзү камалып калат. Соң Шаурия камалып калганын түшүнөт. Эшикти ачууга тырышты, бирок колунан эч нерсе келбеди. Ал үйдү аралап жүрүп, курал шаймандарын табат. Бирок алар да жигитке эч жардам бере албады. Ачкыч болбосо чыгууга мүмкүн эмес экенин түшүнөт. Кичинеден соң Шаурия куткаруучуларга чалат. Турган адресин эми айтайын деп жатканда телефонунун заряды өчүп калат. Үйдө свет жок болгондуктан телефонун заряддай албайт. Шаурия ачууланып эшикти сындырмак болду. Бүгүн чыга албаса, Нурина башка бирөөгө күйөөгө чыгып кетерин эстеп, дагы жинденет. Бир аздан соң жигит балконго чыгып, астында олтурган күзөтчүгө кыйкырат. Бирок айланадагы көптөгөн машиналардын үнүнөн күзөтчү эч нерсе укпады. Шаури Нури менен бирге курган планы текке кеткенин түшүнүп, ыйлап алды. Телефонун күйгүзүү үчүн батарейкасын күнгө кактап коет. Бирок бул дагы жардам бербеди. Бул чоң имаратта жалгыз калган жигит бардык үнү менен ылдый жактагыларга кыйкырат. Өкүнүчкө карай, аны эч ким угуп байкаган жок. Күн баткан соң ал үйдөгү печеньени жеп уктап калат. Таң атты. Шаурия тура калып эле үйдө жарык бар экендигин текшерет. Бирок жарык али да күйбөктүр. Ошо турбай, колундагы бир заты менен эшикти кайрадан ачканга аракет кылды. Андан соң ойлонуп, үйдөгү телевизорду балкондон ыргытып жиберет. Телевизор жерге түшүп, үнү катуу чыгат. Бирок күзөтчү муну дагы уккан жок. Жигит колундагы печеньенин бардыгын жеп түгөтөт. Суу дагы аз калды. Ал үйдөн картондорду көрүп, тиш пастасы менен жардам бергиле деп жазып, ылдый ыргытат. Бирок ал картон бирөөнүн үйүнүн чатырына түшөт. Шаури үмүтүн үзбөй кайрадан жазып ыргытат. Бул жолу дагы жерге жетпейт. Тиш пастасы көнгөн соң соңку 2 картонго жардамдашкыла деп ханы менен жазып ыргытат. Бул жолкусунда картондун бирөө күзөтчүнүн жанына, экинчиси башка бирөөнүн үйүнүн алдына түшөт. Жигит бирөө таап алар деген үмүт менен балкондон кетпеди. Кеч киргенде бир аял картон түшкөн жерде кийим жайып жүрөт.
Муну көргөн Шаори аялдын көңүлүн өзүнө каратуу үчүн бардыгын кылды. Бул аял дагы картонду байкабайт. Жигиттин көңүлү түшүп кетти. Түндө ал үйдө такыр тамак жок калганын билет. Жана да үйдөн чыккандын көрүп, чочуп эшикти сүзүп эсинен танып калат. Кийинки күнү эсин жыйнап караса, крандан суу чыгып турган экен. Ал чычкандан коркуп бөлмөгө кире албайт. Аздан соң суу агууну токтотот. Өткөн түнү ал көз айнегин дагы сындырып алган экен. Аны оңдоп алат. Бүгүн батирден чыгуу үчүн дагы аракет кылып көрөт. Жигит рогатка жасап алып, аялга таш менен атат. Аял ташты байкады, бирок маани бербеди. Айласы кеткен Шаурия кийимдери менен балконго help деп жазып, балкондун темирин таң аткыча ургулайт. Таң атты, аны дагы эч ким байкабайт. Күзөтчү кечеки картондордун бирөөсүн таап алат, бирок ал окуганды билбейт экен. Аял дагы экинчи картонду таап алат. Эки жакка карап көрдү, бирок да Шаурини байкабады. Жигит аялдын көңүлүн оодаруу үчүн кыйкырат. Аялдын имаратты көздөй кирип келе жатканын көрүп кубанат. Аял күзөтчүгө келип, бул жакта адам жашайбы деп сурайт. Мен бул жакта 2 жылдан бери иштеймин, эч ким турбайт деп жооп берет. Аял үмүтүн үзбөй имаратка кирип, бир нече этажга көтөрүлөт. Бирок орто жолдон коркуп, артка кетип калат. Шаурия аялдын кетип бара жатканын көрүп, бардык үмүтүн үзөт. Караңгы түшкөндө жигит жазылып турган кийимдерин өрттөп жиберет. Бирок дагы да аны эч ким байкабайт. Бөлмөдө өрттөлө турчу заттар аз болгондуктан үй аман калды. Кийинки күнү Шаори аябай суусайт. Ал өзүнүн заарасын өзү ичет. Андан соң чыдай албай кусуп жиберет. Балкондо караса, сыртта жамгыр жаап жаткан экен. Жигит идишке толтуруп тойгончо суу ичет. Андан соң сууну түрдүү заттарга толтуруп алат. Кийинки күнү балконго көк үчкүн учуп келет. Жигит аны рогаткасы менен атып өлтүрөт. Шаурия ветеринар болгондуктан башында кыйналат. Андан соң айласы жок кушту бычырып жейт. Кийинки күнү жигит күзгү менен ылдый жакты карап отуруп, алдыңкы үйдүн балконунда темир тор жок экендигин байкайт. Ал металдын калдыгы менен балконун бир нече күн бою кесет. Бир нече күн өткөн соң жигит темир торду сындырат. Ал тор аркылуу ылдый түшүп, ачык балконго бардык күчү менен кирип кетет. Бактысына жараша үйдө эшик ачык болуп чыгып, Шаурия катуу кубанат. Ал ылдый түшүп, күзөтчүгө баарын айтысы келди, бирок да ал сүйлөбөй өтүп кетет. Алсыраган Шаури ооруканага түшөт. Ошол кезде жигитке Нури келет. Кыз Шаурини башка бирөөгө үйлөнүп кетти деп ойлогон экен. Жигит эсин жыйнап сүйлөшүп олтуруп, Нурини башка бирөөгө турмушка чыкканын билет. Шаури Нуринин колунан кармагысы келди, бирок кыз кечир деп кетип калат. Арадан убакыт өтүп жигит жумушуна келет. Жумушундагылар анын жок болуп кеткенин байкабаган экен. Эң акыркы сценада жигит жанагыл үйгө келип, жерди карап турат. Достор, видеобуз аяктады. Эгер сиз ушул жигиттин ордунда болсоңуз, эмне кылат элеңиз? Комментарийге жаза кетиңиз. Видеобуз жаккан болсо лайк басып, кийинки видеону өткөрүп албаш үчүн каналга жазылып, коңгуроочуну басканды унутпаңыз.